Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Элер алчына спорт жаңылыктары менен таныштырып, Гүлнара Кысманбетова. Колумбияга өтүп кеткен Венесуэланын дезертир аскерлери үй бүлөсүнүн коопсуздугу үчүн кооптонуп жатканын BBC-ге айтып берди. АКШ менен Талибан кайрадан тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштады. Келишим кабыл алынса, афган аялдарынын коопсуздугу коркунучка кептелеби? Мурун ак илбирстерди милтеге алган аңчылар аларды коргой баштады. Bir neçe Latin Amerika өлкөсүнүн жогорку кызматтагы дипломаттар Венесуэланын президенти Николас Мадуроға каршы кошумча чара көрүү маселесин талкууга алды. Колумбиянын тышкы иштер министри Богота шаарында өтүп жаткан жыйында Мадуронун каршылаштарына колдоо көрсөттү, аларды милдет экенин айтты. Аларда Колумбиянын тарабына өтүп кеткен Венесуэланын 100 аскеринин айрымдары президент Николас Мадуронун өкмөтү алдында калган үй бүлөсүнүн коопсуздугуна сарсана тартканын BBC-ге айтып берди. Кармашуу майданына айланган көпүрөнүн үстүндөгү чок дагы деле бүлбүлдөп жанып турат. Венесуэланын аскерлери президент Николас Мадуронун буйругу менен оппозициянын автоколоннасын тосуп, элге зарыл болгон гуманитардык жардам бул жерде күйүп кетти. Бирок айрым аскерлер катардан чыгып кетишти. Бул аптада жөө аскерлер өз милдетин аткаруудан качышкан. Учурда алардын саны 100дөн ашат. BBC чек аралаш Кукута шаарындагы чиркөөдө баш калкалап жаткан айрым жоокерлер менен сүйлөштү. Алар Венесуэладагы үй бүлөлөрүнө кабатыр болушууда. Ошондуктан алардын аты жөнүн жашыруудабыз. Бирөө качса, башкалар да качат. Ал жерде качып чыккысы келген көптөгөн аскерлер бар. Алар мындай диктаторлуктан арылып, Венесуэланы эркиндикке чыгаруу учуру келгенин түшүнүүдө. Биз кул бойдон кала албайбыз. Биз өзүбүздү боштондукка чыгарып жатабыз. Бул кишилер өз жакындары жана өз мекени үчүн армиядан качып чыкканын айтып беришти. Алар Николас Мадуро улутту бөлүп жарганын айтууда. Венесуэлада жарандык согуш жүрүүдө. Мен аны кечээ көпүрөдө көрдүм. Венесуэлалыктар бири-бирин таш менен урушту. Куралчан жоокерлер өз элин атып жатты. Өз куралдарын таштагандар арасында сержант жана лейтенант да бар. Экөө тең балдарынан бөлүнүп калышты. Алар ат кыла деген буйрукту аткара алган жокпуз дейт. Абал чыңалуу болчу. Өз элимди зыян кылбайм деп ойлодум. Ал менин принциптериме, тарбияма жана кесиптик этикама каршы келет. Туура эмес иш жасап жатканымды сездим. Биз Венесуэла өнүксө экен дейбиз. Бул аял көптөгөн аскерлер жана офицерлер өзгөрүү болсо экен деп самашат. Бирок ким өз оюн билдирип чыкса, жок болуп кетиши мүмкүн дейт. Ал WhatsApp'тан комментарий жазгандан кийин 1 айдан ашуун убакыттан бери дайынсыз болууда. Алар анын үйүнө барышкан. Ымыркай баласы бар эле. Баланы этти калтыргансып коңшусуна таштап, өзүн алып кетишиптер. Жоокерлер бизге паракорлукка баткан аскер жетекчилери дагы деле Николас Мадурога баш ийерин айтышты. Президент болсо бийлигин сактап калуу үчүн күрөшөт дейт алар. Чиркөөгө келген элдин арасында мурунку генерал дагы турат. Ал бир нече ай мурда Мадурого баш ийбей келе берген. Сыйынуучулар көп кыйынчылыкты башынан өткөрүп, эми минтип келечеги туңгуюкка учураган Венесуэла үчүн тилек кылышты. Дохада Талибан менен Кошмо Штаттар ортосунда сүйлөшүүлөрдүн жаңы аймпасы башталды. Анын максаты тынчтык келишимин түзүү. Келишим кабыл алынары бүдөмөк болуп турганы менен Трамптын администрациясы эптеп макулдашууга жетиш үчүн аялдардын укугу сыяктуу көйгөйлөрдү унутта калтырат деген кооптонуу пайда болду. BBC карчысы Кабулдагы айымдар менен сүйлөшүп келди. Кабулда окуучу кыздар борбордо өтчү футболдук мелдешке даярданууда. Талибандар бийликте турганда мындай нерсе мүмкүн эмес эле. Бирок соңку жыл бою аялдар өз укуктары үчүн күрөшүп келди. Ошондой болсо да бул кыздар Талибан менен тынчтыкка жетишүү эмне алып келерин азырынча айта алышпайт. Алар бизди футбол ойноого, мектепке барууга же өз билимибизди өнүктүрүүгө бут тоспосо экен дейбиз. Өлкөдөгү жогорку кызматтагы коопсуздук органынын кызматкер айымы полиция болгусу келген айымдар менен жолугууда. Хосла Жалил Талибан бийлик учурундагы чектөөлөр кайталанбайт деп үмүт кылат.
эгер талептер бизге кошулса да өзүбүзгө тиешелүү баардык баалуулуктарга ээ мыйзамдуу мамлекетибиз болот. Биз бул жерде буга чейинки баалуулуктарыбызды коргоо үчүн чогулуп турабыз. Биз соңку 17-18 жыл мурунку абалга кайтып барбайбыз. Алдыга гана карай жылууну улантабыз. Талибан бийлик учурунда аялдардын укуктары кескин чектелген. Анда окуп билим алууга, иштөөгө же спорттук оюндарды ойногон эле эмес, жүзүн ачып жүрүүгө дагы тыюу салынган. Бул Маулави Каламуддиндин үйү. Ал талиптердин адеп ахлакты сактоо боюнча министри. Анын буйруктары менен телевизор көрүүгө, музыка угууга, сүрөткө түшүүгө тыюу салынган. Бирок учурда анын үйүндө соңку модельдеги телевизору жана бурчта Талибан режими учуруна чейин тартылган өзүнүн сүрөтү турат. Ал эгер аялдар коомдун алдында жүзүн көрсөтүп жүрсө, анда эркектер аларды уруп сабоого алышканын айтып, эми Талибан өзгөргөнүн белгилейт. Ал күндөр артта калды. Бул кайра кайталанбайт. Афганистандыктар, өзгөчө Кабулдук аялдар башка кордук көрбөйт деп ишеничтүү айта алам. Талибан аялдардын укуктарын таанууга каалоосун билдирип жатканы менен, алар ага канчалык деңгээлде даяр деген суроо турат. Ошондой болсо да тынчтыкка жетүүгө дагы узак убакыт керек. Ал үчүн көп тараптар өз ара келишимдерге келүүсү зарыл. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарлары. АКШ Кытай товарларына болгон тарифти көбөйтүү боюнча буга чейинки пландарын артка жылдыраарын билдирди. Президент Трамп Кытай менен соода сүйлөшүүлөрүндө алга карай жылыш болгону буга себеп болду деп түшүндүрдү. Трамп президент келишимге жетиш аракеттери улантылса, Си Цзиньпинди саммитке чакырарын айтты. Вьетнамдын баш калаасы Ханойдо АКШ президенти Дональд Трамп жана Түндүк Кореянын президенти Ким Чжон Ындын үстүбүздөгү аптада өтүшү экинчи саммитине карата толук даярдыктар көрүлүүдө. Эки лидер өзөктүк программаны жоюу жөнүндө талкуулашат. Түштүк Кореянын президенти ошону менен бирге Кошмо Штаттар менен Түндүк Корея Корей согушун токтотууну чечиши ыктымал деди. Бангладештин коопсуздук күчтөрү Дубайга бараткан учакты жардыраарын айтып коркуткан деп шектелген кишини атып өлтүрдү. Бангладештик Биман аба жолдорунун Boeing 737 учагы Читтагонг шаарында чукул кырдаалда жерге конууга аргасыз болгон. Кийинчерээк коркуткан киши оюнчук курал көтөрүп жүргөнү аныкталган. Учактын бортундагы 148 жүргүнчү жана пилоттор баары аман эсен жерге түштү. Голливуд кече түнү Оскар сыйлыктарынын аземинде мыкты тасма сыйлыгы күтүүсүз жерден жашыл китеп тасмасына ыйгарылды. Анда кара пианист жана анын ак айдоочусунун 60-жылдары Американын түштүгүндө болгон саякаты тууралуу баяндалат. Queen тобунун ырчысы Фредди Меркуринин өмүр баяны тууралуу Богемиялык рапсодия аттуу тасма 4 сыйлыкка тартылды. Анын ичинде Рами Малек мыкты актер сыйлыгын алды. 60-жылдары Индия океанындагы Чагос аралдары эгемендик алган Маврикий колониясынан мыйзамсыз ажыратылган деген негизде. Бунун жогорку соту Британия бул аралдарды башкаруусун тез арада токтотсун деген чечимин чыгарды. 68 жана 73 жылдары миңдеген адамдар күчтөп чыгарылган Чагос аралдарында Американын Диого Гарсия аттуу аскердик базасы жайгашкан. Сот чечими юридикалык күчкө ээ эмес. Борбор Азия тоолорун байырлаган ак илбирстер абдан сейрек жаныбарлар. Дүйнөдө азыр 6000ге жетпеген эле ак илбирс калганы божомолдонууда. Бирок табиатты коргоого алган уюмдар ак илбирстерди сактап калууга, мурун аларды уулап жүргөн аңчылардын өзүн тартууга аракет кылууда. Климаты катаал болгону менен ажайып кооз Алтай тоолору. Мындай өтө суук аймакта жашоо үчүн чыдамкай болуу керек. Мерген Марков өмүр бою ушул жерде жашап келет. Ал ак илбирсти атып өлтүрүү үчүн эмес, сүрөткө тартуу үчүн аңчылыкка чыгат. Анын автокамералары ак илбирстерди көзөмөлдөөгө жардам берет. Я же радуюсь, что я Ишим өзүмө абдан жагат. Убактымды көбүн сыртта өткөрөм. Сүрөткө тартып алган жаныбарлардын баарын суктануу менен карайм. Бул аларды өлтүргөнгө караганда жакшыбы? Албетте, сүрөттөрдү карасаңыз абдан кооз жандыктар. СССР кулагандан кийин жамааттык чарбалар тарап кеткен.
кийин жергиликтүү элдин көпчүлүгү аңчылыкка чыгып агылбирсин терисин $500 кымбат сатышкан. Андыктан табияттын бүткүл дүйнөлүк фонду жапайы жаныбарлар менен табигый комплекстерди сактоо үчүн мерген сыяктуу мурдагы браконьерлерди акчалай каржылап турат. Мерген биздин каржылообуздун максатын дароо түшүндү. Эгер ал аңчылыкты уланта берсе, колго түшүрө алган жаныбардын терисин сатып гана акча таба алмак. Азыр болсо биз ага ай сайын айлык беребиз. Жергиликтүү ыктыярчыларга да бул ири аймакты карап көзөмөлдөп турган үчүн акча төлөнөт. Аны менен келечекте агылбирсин санын көбөйтүп, аталган жаныбарлар өз мекенине кайтып келет деген үмүт бар. Жыл сайын Англияда 1 миллиардтан ашык катып калганынан ыргытылат. Британиядагы таштанды тейлеген уюм билдиргендей, картерлар эскирип калды деп сатып алган нандын жарымын ыргыта берет. Учурда Лондон шаарында катып калган нанды ыргытпай, андан кайра токоч бышырууну үйрөткөн курстар иштей баштады. Бул күкүмдү сактоо деп аталган нанды таштандыга ыргытууга каршы иш-чара. Биз адамдарга ашкан нанды кайра бышыруу жолун үйрөтүп жатабыз. Араңардан бирөө жарым нанга май сүйкөп жеп турабы? Анткени бул нандын күкүмүн калтырбай жештин жолу. Биринчи жолу ошентели деп жатабыз. Британиянын тазалык ишканалары Лондондун түндүгүндө ушундай иш-чараларды өткөрүп келет. Алар таштандыга канча нан ыргытылганын аныкташкан. Изилдөөгө ылайык, нандын 44% таштандыга ыргытылат. Анткени адамдар нандын баарын жеп бүтө албайт. Тургундар нандын мөөнөтүн карап турушат. Эгер мөөнөтүнөн 1-2 күн өтүп кетсе эле ыргытып салышат. Кээде балдар да мен да нанды көп жебейбиз. Ошого желбей таштандыга кетет. Эгерде тамак аш жалпы таштандыларга ыргытылса, анда кээде таштанды талаасына барат же өрттөлүп жок кылынат. Эгер тамак кайра иштетилүүгө жиберилген кутучага ташталса, анда ал кайра иштетүү борборуна жеткирилмек. Биз тургундардын жана ишкерлердин таштандыга кеткен тамак ашын алып, жер семирткечи кылабыз. Британияда негизги маселе бул аны өзүнчө таштанды кутучасына таштагандыкта. Негизинен ыргытылган тамак аштын жарымы бул жерге келбестен таштанды талаасына же өрттөлүүчү жерге кетет. Британиянын өкмөтү өлкөдөгү таштандыларды чогултуу боюнча маселени кайра олуттуу карай турганын билдирди. Иш-чарага кайтып келе турган болсок, ашкан нандан азык даярдоо популярдуу болуп баратат. Спорт. Манчестер Сити финалда пенальтиде Челсини 4-3 менен жеңип Карабао кубогун алды. Бирок элдин көңүлү пенальти алдында ордуна башка бирөөнү киргиздирбей койгон Челсинин голкипери Кепа Аризабалагарга бөлүндү. Менеджер Маурицио Сарри кийин бул окуяны тек гана түшүнбөстүк деп мүнөздөдү. Премьер-лигада Эмират стадионунда Арсенал 2-0 менен Саутгемптон командасын утуп, таблицада 4-орунга чыкты. Бул алар үчүн маанилүү жеңиш болду. Олд Траффорд талаасында Ливерпуль келишкис аттандашы Манчестер Юнайтед менен 0-0 тең чыкты. Ливерпуль үчүн бул жетиштүү, себеби ал кайрадан Премьер-лиганын алдыңкы сабына чыкты. Акшынын Флорида штатындагы теннис боюнча Делрей Бич ачык чемпионатында Раду Албот британиялык Даниэл Эвансты жеңип, кесипкөй теннисчилер ассоциациясынын турниринде титулду жеңип алган биринчи молдовалык теннисчи болду. Буга чейин Иванс 3 чемпионаттагы упайларын жеңишке ашыра албай калды. Канында кокаин табылган Даниэл Иванс 1 жыл теннистен четтетилип, мелдешке былтыр апрелде кайтып келген. Жаңылыктар соңунда жырткыч киттерден сак болгула. Шам-шум етіп жатқан жерінен камераға тартылып жатқанын байқап қалған бұл кит камерадан жинин чыгарды. Ал барып туруп аппараттын линзасын тиште үзүп алды. Ошондон кийин гана ал канааттанып шашпай барып калган тамагын жеди. Киттин видеосу Антарктиданын муз баскан деңизинде тартылган. Тамактанып жатканда кимеле видеого түшкүсү келсин. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, кайрадан ободон жолукканча саламатта болуңуздар.